Бензинден ар бир литринен салык алып, анын эсебинен жолдор оңдолот. Транспорт министрлиги мындай идеяны былтыр көтөрүп чыккан. Эми бул мыйзам долбоорун министрлер кабинети парламенттин кароосуна жөнөттү. Анда бекетте сатылган бензинден ар бир литринен салык алынып, акчаны жол фондуна которуу сунушталууда. Бул жерде ким көп жүрсө ошол көбүрөөк төлөйт деген принцип сунушталууда. Айдоочулардын чөнтөгүнөн канча акча кетери азырынча белгисиз. Анын көлөмүн министрлер кабинети аныктайт. Документтин негиздемесинде Кыргызстанда 1,4 миллион автоунаа бар экендиги айтылган. Жолдорду карап оңдоп түзөп туруш үчүн жылына 10 миллиард сом керек. Ал эми иш жүзүндө 2 миллиард же трассанын 1 чакырымына 100 сомдон бөлүнөрү айтылды. Бул жагдай айдоочулардын наразы пикирин жаратып, элдин жолунан кайыштыргенге барабар болот дешет. Албетте буга каршы карайбыз негизи. Себеби до этого дагы налог төлөйбүз машиналарга. Эми бензин өзү кымбат болуп атса, арзан болсо бир жөн, өзүбүздөн чыкса бир жөн. Сырттан ичи экспорт болуп келип атса бизге импорт болуп. Анан каршыбыз негизи. Жок, эми азыр андан сырткары деле негизги мисалы налог маселелери аябай көтөрүлүп атпайбы? Азыр мисалы мурункудай жаап жашырган эч кандай ижеке ишкерлер налогторду эч кандай жашыра алышпайт. Бардыгы мамлекеттик казынага электрондук счет фактура ЭТТН чыгып калды. Анын бардыгы мамлекетке өчөт, эми ошол жака түшкөн бюджетти просто биздин жетекчилер туура жана багыттуу пайдаланса жакшы эле болот. Салык салса жаман. Себеби карапай элге кичине эмне болот, кыйын болот деп ойлойм мен. Себеби так уже жашоо көрүп атасыз го. Оор аябай. Менин оюмча ал жакшы эмес. Бирок төмөндөткөндө жакшы. Эске салсак, буга чейин транспорт министрлиги алдында жол фонду түзүлүп, өз ишин баштаган. Бул фонд аркылуу жол инфраструктурасын жакшыртуу максатталган эле. Дегенмен эксперттер бул долбоор өз кезегинде бензиндин баасынын асман чапчышына алып келет дешет. Баягы Ош-Бишкек жолун алайлы. Ош-Бишкек жолуна Кара көлгө барганда жеңил автоунааларга 50 сомдон, андан жогору чоң автоунааларга, жүк ташуучу автоунааларга алынып атат. Ошондой эле нерсе Сосновкадан бери карай ош тарапка келе жатканда машиналардан алынып атат каражаттар. Ал жерде миллион эмес, миллиарддаган каражаттар түшөт. Жылын эсептей турган болсок, ошол каражаттар кайга кетип атат? Мына ушуга окшогон мисалдарды алып туруп, менин жеке жаран катары пикирим, ал салыкты киргизбей турса деле болот. Азыркы күндө зорго ошол бензиндин баасы тыйын ылдыйлап аткан мезгилде ал кескин түрдө ошол бензиндин баасынын кымбатташына алып келиши мүмкүн. Бул дагы коомчулукта терс пикир жаратып калышы мүмкүн. Кыргызстандын автоунаа жолу 34 000 чакырымды түзөт, анын 19 000 километри негизги трассаларга туура келет. Бирок өлкө алардын 40% гана бюджеттен бөлүнгөн акчага оңдоп түзөй алат. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.